караңгы, чача берсин ай жарык. Жашоо элге алып келсин бакытты. Сүйүү жазы турган ичте кайтарып, толтура албайт жаан чачынды азыркы. Бул ырлар 20-кылымдагы орус адабиятынын классиги, улуу акындардын бири Александр Блоктун калемине таанды. Эми ал кыргыз тилинде окурмандарга тартууланып жаткан учуру. Москвада, Россиядагы Которма институту менен биздин Дүйнөлүк адабият институтунун ортосунда келишим бар. Ошонун негизинде Россиянын 10 классиктерден баштап азыркы учурдагы мыкты жазуучулардын китептерин кыргыз тилине котортуп атабыз. Эми көп да эми бул эми чоң акын. Бул эми баягы Эсениндерге окшогон нукур эле баягы улуттук орустун колоритинде, улуттук деңгээлде улуттук акын эмес. Мунун дүйнө таанымы, мында философияны тапсаң болот, мистиканы тапсаң болот. Бул эми чоң баягы орусча айтканда чоң полет деп коет го, чоң канатын кенен жайган акын да. Мне страшно с тобой встречаться. Страшнее тебя не встречать. Я стал всему удивляться. Кыргызстандын таланттуу жаштары менен биргеликте Дүйнөлүк адабият институту ачылган. Россиянын Котормо институту менен биргеликте келишим түзүлүп, орус элинин улуу акындардын ырларын кыргыз тилине которуу башталган. Александр Блоктун ырлары кыргыз тилине которулуп, эми жарыкка китеп болуп чыкканы турат. Да, мне особенно радостно сегодня присутствовать здесь, потому что я Мен Кыргызстанга келгенимдин жакшы учуру Блоктун ырлары кыргыз тилине которулганына кубанып келдим. Орус поэзиясында күмүш доор деп аталган Блоктун ырлары тууралуу атайын тасма даярдалганда мен сценарий жазгам. Ошондон бери акындын ырлары менин жан дүйнөмдө орун алып калган. Блоктун ырлары мекенди сүйүүгө жана махабат тууралуу баяндаган саптары абдан таасир берет. Кыргыз жаштары Блоктун ырларын окуп, аны которуп жатканына мен абдан кубандым. Буюрса, эки элдин достугу чындалып, кыргыз-орус поэзиясы өнүгө берсин демекчимин. Так бооруна ачуу балдан чачылган, карашыма кесел чалган дүйнөлүү. Блоктун балалык чагы оор кездерди багындырган. Анын биринчи ырларын 5 жашында жараткан. 10 жашында Корабль журналына жарык көрүп, Вестинг журналына чыккан. Улан өмүр жаңы толкун адабий иримде ырларды жазып жүрүп, алгач ирет Блоктун ырларын кыргыз тилине которгон. Бул акынды алгач тааныганда мен 9-классымда тааныгам. Себеби ошол орус тил адабият боюнча баягы олимпиада болот го мектепте. Ошол орус тил адабият боюнча жакшы болчумун. Анан ошону Махабат Нуркалиевна деген эжем ушул баягы көркөм окууда бар эмеспи? Барганда адабият боюнчачы. Ошондо Александр Блоктун бир ырын неметти да. Ушул жакшы ыр, мындай окуганга да жакшы, мындай маңыздуу депчи. Ошондон ошол Александр Блокту алгач биринчи жолу окуп, ошоктон көркөм окуп, анан ошол жака орунга илинип келип, анан ошондон кийин кызыгып баштадым да. Александр Блок деген ким болду экен деп анан ошондон окуп, анан кийин мындай кызыгып, анча аябай деле кийлишкен жокмун. Анан негизи чыгармачылыкка аралашып баштаганда, баягы өзүм дагы жазып баштаганда, анан баягы мага чейин кимдер болгон, менден кийин кандай болот деген мындай суроолорду коесуң өзүңөчү. Анан ошондо баягы ошол азыркыга чейин жаттап калгам да ошол ырдычы. Анан кайра кайрылдым. Анан изилдеп көрдүм, карап көрдүм. Көрсө, ошо эжем айткандай эле экен да. Ал мыктылардын мыктысы деп айткан да. Я прощаюсь с добрым, прощаюсь с злым, и надежда, и ужас. Бишкектеги орус маданий үйүндө жаңы толкун адабий ириминин жаш калемгерлеринен тартып, ыр жазып, ырды сүйгөн акындар, калемдештер, журналисттер катышып, Александр Блоктун ырларын эки тилде көркөм окушуп, окурмандар кызыгуу чабышты. Акын өлсө да анын ырлары өчпөйт эмеспи? Эми кыргыз окурмандар үчүн жаңы түс, жаңы боек менен Блоктун ырларын кыргыз тилинде окуй алышат. Вот сегодня вечер поэзии Александра Блока на кыргызском языке. Мен абдан кубанычтамын. Блоктун ырларын жаштар сүйүп окуп жатканына. Мындай кече качан болгонун айта албайм. Советтер Союзунда болгондур, мүмкүн кийин же мурун. Бирок бүгүн орус маданий борборунда кыргыз жаштары Александр Блоктун ырларын көркөм окушуп, аны которушуп, Айтор улуу Залкардын ырларына дагы кайрылышып олтурат. Жана ушундай демилгени колго алган орус эли менен кыргыз Котормо институттарына Нурлан Калыбековго терең ыраазычылык. Мен ойлойм, ырды сүйгөн адам гана ырды жакшы түшүнө алат деп. Ошол үчүн Блоктун ырлары жашай бермекчи. Чырайына чыгып түндө, ай толгонуп талас үстүндө, тиет, күйөт. Ачкан гүлдөр шалба бойлойт,
Караңгылык түнкү сойлойт, уктап, түнөп. Үрөй учат жол кечкенден, түшүнүксүз коркуу сезим өкүм сүрөт.